Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракатух. Аламдардан эгеси болгон Аллах Таалага чексиз мактоолорубуз болсун. Алам сыймы болгон жол башчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салават дуаларыбыз болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер көрүп жаткан Стар телеканалында Аманат Мурас теле берүүсү адатындагыдай түз алып берүүсүн баштайт. Кандайдыр бир бизге суроолоруңуздар болсо, Аманаты Мурас маймылча mail.ru дарегине кат дарегине жиберсеңиздер болот. Мына ушул сиздердин сурооңуздарга жашообуздагы кайсыл жаңылыштыктар кетип жатат, эмнени билбей жатабыз. Мына ушул суроолорго жооп берген Кыргызстандагы Сүннөт диний уюмунун президенти Назарбеков Иласбек Максутович устазыбыз. Мына устаз бүгүнкү сабагыбызды баштасак, өткөндө теле берүүчүлөрдөн биздин дарекке келдиле. Баланы тарбиялоону эмнеден башташ керек? Исламда баланы тарбиялоону кандай кылат? Ушундан баштасаңыз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өткөндөгү маегибизден орчундуу жерлерин кайталап эске салып өтүп анан бүгүнкү темабызга киришсек, өткөндө ушул бала тарбиясы боюнча сөз кылып келе жатып токтогонбуз. Эң биринчи жана бала тарбиялоо кайсы убактан башталыш керек деген суроодо бир жумалык баласын көтөрүп келген аялга сиз тарбиядан бир жума кеч калыпсыз деп айткан бул пайгамбар алейхиссалату вассалам сөзү. Бул Макаренконуку деп айтып жүрүшөт. Макаренконуку эмес, бул хадис болуп эсептелет. Мына ошол хадистин мааниси бала тарбиясын канчалык эрте баштаса ошончолук жакшы болорлугун түшүндүрөт. Биз өткөндө айтканбыз, эркектер мен аял алайын, өзүмө аял алайын деп издебестен, мен балама жакшы апа алайын, табайын, балама жакшы апа табайын, жакшы тарбия берсин деп издеш керек үйлөнөрдө. Андан кийин эр жигиттин биринчи журту ата журту, экинчи журту тайке журту, үчүнчү журту кайын журту дегендей, мен балама жакшы тайке журт табайын, жакшы журтка жем болсун деген ушундай ниеттерде өзүнө келинчек издөө максат кылайык болот. Анын сулуулугуна, же болбосо мансабына, же атасынын чоң кызматта экенине, же бир башка нерсеге карабаш керек. Себеби мына медицинада айтат, биздин шарият китептерде айтат, пейил, ыйман, жүрүш туруш баардык көп нерселер балага атадан эмес энеден өтөт. Эненин сүтүнөн өтөт. Жана эненин канынан, эттен, баланын эти, анан каны эненики болот. Биздин шарият китептеринде жазылат, анан сөөгү менен тамыры атаныкы болот. Ошон үчүн элибизде бекерден бекер сөз кылганыбыз кылымдардан бери тастыкталып, анан кийин так ишеничти болгондон элде калган сөздөр бар. Бул жумурай журттун баарына маалым сөз. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал дегени. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген сөздөр. Бул үйлөнө турган адамдар ошол келинчегинин ыйманына, пейилине, анан кийин ата теги уяттуу жакшы жерден экенине биринчи ынаныш керек. Ошол максатты издеш керек. Анан сулуулугуна же башка бир жактарына кызыгып, кийин балдарын тарбиялоодо кыйналып калбаш керек. Ата сырткы тон, эне ички тон деп да айтат элибиз. Ата деген эртеден кечке талаада жүрүп, кечинде үй болуп, кайра эртең менен кетип калат. Эне болсо бала менен кечке, күндүз кечке, түнү таң атыша бирге болот. Ошон үчүн тарбияда эненин ролу чоң. Эненин өзүнүн пейили жакшы болушу бул чоң мааниге, экинчи эненин ыймандуу болуп, диний билими бар болушу бул да чоң мааниге. Ошо баланы кичинесинен баштап Куран окууга, хадис жаттоого, намаз окууга үйрөтөт. Андан кийин айтканбыз, ошол балага жакшы эне тандап алгандан кийин ошол некени
пайгамбар алейхиссалату вассалам айткандай, кылгандай түрдө өткөрүш керек. Нике тоюн бар жок ушу жөрөлгөлөрдү сүннөткө ылайык өткөрүш керек. Биринчи эки күбөнүн күбөлөндүрүлүшү менен нике кыйылыш керек. Атасынын отурушу менен нике кыйылыш керек. Андан кийин ошо жаш жоболор экөө 2 рекет намаз окуш керек. Күйөөсү имам болуп келинчек аркасында туруп 2 рекет намаз окушу керек. 2 рекет намаздан кийин күйөө Аллах Таалага кайрылып ушул биринчи бирге турмушка кирип баратканда ушул турмушубузда жакшылыктар болсун, жамандыктардан сакта деп Кудайдан сураш керек. Келинчек аркасында амин деп кабыл ал деп туруш керек. Андан кийин күйөө келиндин башына колун коюп, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, үйрөткөн дуа бар. Ошону окуш керек. Анын кыргызча мааниси: "Ey Алла, мына ушундан, жана келинчектен, жана ушунун себебинен келчү жамандыктардан мени сакта. Мына ушундан, келинчектен, жананын себеби менен келчү жакшылыктарга жеткир, ошолорду ата кыл" деп дуа кылыш керек. Андан кийин күйөө келинчекке суусундук бериш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Айша энебизге бышырылган, муздатылган сүт берген. Ошондо бизде да ушу сүтпү же бир кандай ичимдик суусундук болсо, ошону бериш керек. Бул мен азыр тизмелеп айтып өткөн жөнөкөй жакшынакай кооз салт эмес. Көрүнүш жакшы экен, суусундук берген жакшы экен деген бир жөнөкөй жакшы көрүнүш эмес бул. Бул келечек, турмуш, жана бейиш тозок баары маселе чече турган жер. Балаң жакшы болсо, ал сени бейишке киришке себепчи болот. Жаман болсо, тозокко түшүп калышыңа себепчи болот. Ошонун канын көрүп атканың болот, ошондон баштап. Ошо суусундук бергенде, башына колун коюп дуа окуганда, жана пайгамбар алейхиссалам айткан дуаны, келинчектин башына окуп турган дуаны. Крепость мусульмане деген китепте ошол мазмунун ачып караса, жаш жубайлардын окуй турган дуасы деген бөлүм бар. Ошондон алып окуса болот. Жана интернеттерде Мухаммад Насирдин Албанинин "Этикет бракосочетания согласно причистой сунна" деген китеби бар. Ошону көчүрүп алып, распечатка кылып алышса дагы, ошондо ошо никелешүүдөн биринчи абалдан баштап кандайга чейин баарын көрсөтүлгөн сүннөт боюнча. Мына ошондой кылып сүннөт боюнча никеден баштап ушинтсек, анан балдар жакшы болот. Ошол аялдан төрөлгөн балдар жакшынакай болот да, өзүңө, өзгөлөргө, коомго пайдалуу болот. Мисалы, пайгамбар алейхиссалам айтты, бала 7 күндүгүндө чачын алгыла деди. 7 күндүгүндө эркек бала болсо отургузгула деген сөздөрүндө азыркы күндө окумуштуулар мунун пайдасын эми изилдеп, эми далилдеп атышат. Отургузуунун өзү бул жерде комментарий деле кереги жок. Биринчиден орууну бала сезбейт, экинчиден киндиги бүткөндөй эле ал да тез эле айыгып бүтүп калат. Ата-ана да кыйналбайт, бала да кыйналбайт. Ал эми чачын алсын дегени бүгүнкү күндө окумуштуулар далилдеп атышат. Ошол бала 7-ге чыкканда чачын алып коюу бул ошол баланын өмүр бою көзүнүн зрениесине пайдалуу экенин бүгүн окумуштуулар айтып атат. Ошон үчүн дагы ата бабаларыбызда ачки деген, көз көрбөй калды, начар көрүп калды дегендер да жок болгон. Ата бабаларыбызга караганда 80-90го чыккандарында да китеп окуп отурган болгон күндүзү. А кечинде кайтыш болуп калды деп угуп калышкан. Жана көз айнеги жок окушкан. Ушулардын баары ошо сүннөттү кармап келгендигинен болот да. Демек 7 күндө чачалсын деген жөнүн айтылып койгон эмес. Ошонун угуусу, көрүүсү, дагы башка бир дагы окумуштар билбей турган жактары бардыр. Мээсине, өпкө бооруна баарына пайдасы тие турган ушул башка
устара тийип кырылгандан 7-чи күндө канча көп пайда бар экенин окумуштар. Эми четинен баштап эмизилдей башташты. Ошон үчүн муну орусча айтканда красивый обычай дебестен, үйлөнүүдөгү красивый обычай дебестен, муну сүннөт, мунун келечекке баарыбызга, өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, эл журтка пайдасы бар деп кылыш керек. Андан кийин ошол жубайлык катнаш, ошонун алдында Ауду биллахи минаш шайтанир ражим, каргышка калган шайтандан Аллах менен сактанам деп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Чексиз мейиримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Аллахумма джаннибна шайтана ва джанниби шайтана ма разактана. О Аллах, бизге рызык берип атканыңда шайтандарды бизден алыс кыл, бизди шайтандардан алыс кыл деп туруп кошулуу зарыл. Мына ошондо бойго бүткөн бала имандуу, таква, жакшынакай бала болуп келе чыгат. Ал мында сүннөттөр кылынбаса, анда жанагындай шайтанга тез берилип кете турган, шайтан жетелеп кете турган, иманы пас, уяты жок, ар кандай балдар төрөлүп калышы мүмкүн. Андан кийин бойго болгон учурда эне өзүн жакшынакай алып жүрүш керек. Жакшынакай тамактаныш керек. Арам тамактарды ичпеш керек. Арак, тамеки, наркотика же болбосо бисмиллах бар делбей союлган же жанагы адал эмгек менен табылбаган жеген тамагы дагы биринчи эт болсо ал жерде биринчи бисмиллах бар деп союлган болуш керек. Эгер эти жок тамактар болсо дагы жанагы жашылча печенье мындай өзүнүн адал эмгегинин акынын, адал эмгеги менен иштеп тапкан акчасына алынган тамактар болуш керек. Адал дегенде эки жагы бар. Бири бисмиллах бар деп союлуш керек, бири адал эмгек менен. Ал келген тамак проценттен болбош керек. Же уурдап алган, же алдап алган, же жашырып алган акча болбош керек. Адал эмгек менен маңдай тери менен табылган акчаны эне жеш керек. Себеби ошол эненин жегенинен ошодон баланын денелери, сөөктөрү, мээлери баары ошонун түзүлөт, куралат. Ошон үчүн айрыкча ушу боюнда бар аялдын тамагына жакшылап көңүл бөлүш керек. Процент бул ким жей турган болсо, ал күнөөкөр. Жана арам тамактар баары ким жей турган болсо, денесинде кадимкидей кара так калтырат, жүрөгүнө кара так топтойт, денесинде кара так чогулат, жүрөгү оорулуу болот, ыйманга жүрөгү жакшы ынабайт, ушундай болуп калат. Халал тамактарды, адал тамактарды жеп жүрсө, анын денеси, жүрөгү таза болот. Демек, таза кандан, таза жүрөк, таза денеден экинчи бир дене эненин канынан, этинен алып, экинчи бир дене куралып аткан болот. Ошон үчүн боюнда бар аялдардын тамагы. Анан Аллах Таала өзү Куранда, Мариям сүрөсүндө Аллах Таала өзү боюнда бар аялдарга ушу боюна болгондон баштап төрөгөндөн кийинки өзүнүн калыбына келиш учурларында дагы курма, финик, эч бир табылгыстары деп Аллах Таала өзү сунуш кылган Куранда. Ошон үчүн боюнда бар аялдар финик жеш керек. Ошол финиктен дагы баланын денесине өтөт кан менен. Ал финик, курма Куранда айтылган ыйык жемиш болуп эсептелет. Ыйык мөмө. Себеби анын аты Курандын аяты болуп эсептелет. Куранга түшкөн мөмөчөмөлөр аз эле. Алифка майы Куранда айтылат. Ошол курма, финик, анан кийин анжир, ушулар эле айтылат. Чымчыктын эти, ушу пайдалуу нерселер. Демек, Куранда аталган болсо, же Пайгамбар алейхиссалам хадис шарифтеринде аталган болсо, ал мөмөлөр ыйык, чоң жакшы касиетке ээ, дарылык касиети бар. Ошон үчүн мына баланын тарбиясын тегерегинде ата эне, күйөө эне, кайнатаган эмнелерди кылыш керек. Мына ушундай чоң маселелер бар. Анан өткөндө айткандай, өз агасын агалай албаган
бирөөнүн агасын сагалайт деп өзүбүздүн ушундай жакшынакай пайгамбар алейхисалам көрсөтүп берген жөрөлгөлөрдү билбей башкача жөрөлгөлөрдү кылып бала төрөлгөндө жанагынтип чачын алып акыйка берип антпестен бала төрөлгөндө жуубуз деп арак ичип алып өзгөлөрдү туурап анан кийин түрмөгө түшүп күнөө болуп тозокко түшүп жаңы төрөлгөн баласы атасын көрбөй калат. Атасын өлтүрүп коюшу мүмкүн болуп атат, ал жууп арак ичип жүргөн жеринде. Арагын ичип алып туруп өзүн өлтүрүп кетип аткандар болуп атат. Мына ошон үчүн биз өзүбүздүкүн билишибиз керек. Биринчи күндөн баштап өмүрдүн аягына чейин өзүбүздүн жана балдарыбыздын алдында кандай милдетибиз бар, кандай кылып аткарышыбыз керек. Пайгамбар алейхисалату вассалам ушулардын баарын эрикпей жакшынакай тизмектеп бизге көрсөтүп берген. Ушундай кылгыла эч качан кайгырбайсыңар, кем болбойсуңар, жакшылыкка жетесиңер деп. Андан кийин бала төрөлгөндө уламалар айткан бир жакшы ниет, жакшы тилек бар. Бул баланын кулагына Аллах бар деген сөздү кугузуш. Жана биринчи бул дүйнөгө келгенде эле ошол роддомдо бийик коюлуп койгон радиодо ырларды укпасын, же болбосо ушул жердеги медсестрлардын, же ушул жерде аялдардын ушагын укпасын. Биринчи эле Аллах деген уксун деп уламалар ушундай жакшы ниет тилек кылышканда, ушундай адат кылышкан. Ошондо атасы болобу, апасы болобу баланын кулагына Аллах акбар деген сөздү кугузуш зарыл. Азан айтса дагы жакшы болот, аягына чейин. Иш кылып Аллах акбар деген сөз менен биринчи кулак ачылыш керек. Бул сөздүн мааниси кыргызча Аллах эң улук, Аллахтан улук эч ким жок деген. Андан кийин эне ошол курманы феникти чайнап туруп, аябай майдалап чайнап туруп, ошол феникке аралашкан шилекейин жана бүртүкчөлөрдүн оозунда алып калып, шилекейин баланын оозуна коюш керек. Баланын оозуна тамчылатып, курманы коюп, андан кийин эмизгенге өтүш керек. Мына бул дагы Пайгамбар алейхисалам көрсөткөн сүннөттөрдөн. Демек, мына байкасаңыздар, баланын кулагы Аллах акбар деген сөз менен ачылды. Ал эми тамагы, кекиртеги Куранда айтылган, ыйык Куранда айтылган феник тамыр деген же болбосо курма деген ыйык мөмөнүн суусу менен ачылды. Окумуштуулар, бүгүнкү күндө окумуштуулар бул фениктин абдан таңкаларлык мөмө экенин да моюнуна алып атышат. Бул түшүнүксүз, али илим жооп бере албай турган фениктин таңкаларлык жагы мөөлөрдө айтып атышат. Биринчи, андагы химиялык элементтер жер үстүндө башка мөмөлөрдө жок болуп атат. Экинчи, феник курма эч бир сугарылбастан, суу ичпестен өсө бере турган өсүмдүк. Араб бул айрыкча ошол эң негизгиси араб жергелеринде, өлкөлөрүндө өсөт. Ал жерде суу жок. Ошон үчүн ал жерде суу кылып, арык казып, жоок кылып сугара турган суу жок. Жон гана көчөдүн отургузуп кете берет, ал өзү өсүп эле, өзү мөмө ала берет. Бул да таң калыштуу жагы. Андан кийин бузулбайт. Бузулуп зыянсыз болуп калбайт. Жакшынакай жерде турса, канча убакыт болсо дагы өзүнүн сапатын жоготпостон сакталып тура берет. Дагы мындан башка дагы көп касиеттерин айтышат окумуштуулар, кереметтерин. Мына ошон үчүн бул ыйык болгон үчүн мына ушундай суроолор туудуруп атат, али окумуштуулардын акылы буга жетпейт. Бул муну инородный тело деп да коюшат окумуштардын тилинде. Мисалы темир. Темирде Аллах Таала Куранда айткан Хадид сүрөсүндө мен силерге асмандан темир түшүрдүм деген. Темирди түшүрүп бердим деген. Бүгүнкү күндө окумуштуулар ошол Куранды окубай туруп, аны окугандар, окубагандар, айрыкча Европа менен